Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк. Саламатсыздарбы, кадырман мекендештер, Кыргыз спорт телеканалы жалпыңыздарга салам айтат. Назарыңыздарды Виват спорт комплексине бурмакчыбыз. Бүгүн Кыргызстандын Супер лигасынын алкагында ушул 6-чы турдун биринчи оюн күнү Строймир менен Намыс командалары беттешет. Строймир ушул ак көк түстөгү форма менен, ал эми Намыс ынтымак командасы болсо кызыл кара түстөгү формасы менен мелдеш таласынан чыгат. Албетте бул мелдештин алдында фаворит Строймир, ал эми жыйынтыгында кайсыл команда жеңишке жетерин да көрөбүз. Намыс ынтымак командасы дагы атаандаштары менен ушул айрым учурда упайлар тартып алып, күчтүү атаандаштардан өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп келүүдө. Андыктан жөнөкөй команда эмес, эки жат тең күчтүү командалардын бири десек болот. Ал эми бул мелдештештер менен биргеликте назар сала турган мен Бактияр Кыдыралиев жана кесиптешим Адилет Темирланов. Еще раз добрый день, уважаемые любители футзала. Мы приветствуем вас в спортивном комплексе «Виват», где у нас сегодня встречается команда «Строймир», город Бишкек, и Намыс ынтымак, также город Бишкек. Прозвучал финальный свисток с мячом сейчас в синей форме команда «Строймир». Давайте же мы вас ознакомим с составом команд. Начнем мы с команды «Строймир». 90 номер Ахтилек Исеналиев, вратарь национальной сборной. Первый номер также вратарь национальной сборной Кирилл Ермолов. Второй Улугбек Абдулдаев, 8-й Эльбек Иманалиев, 10-й Руслан Ермеков, 7-й Нурабек Кабылбаев, 14-й Эмиль Канетов, 23-й Ахтай Таштанов, 19-й Дамир Исаков, 4-й Дильшат Кадыров, 5-й Ерсултан Ермеков и 9-й Алмамбет Ачилов. Главный тренер команды Улан Самарбеков. Состав ынтымак Намыса выглядит следующим образом. В частности, первый номер вратарь Аман Садыкбеков, второй Алмасула Аман, третий Хайрат Кубанычев, 24-й Абдуджалил Улайдарбек, 29-й Амандыкулу Денисбек, 22-й Симых Ниязбеков, 14-й Данияр Ашималиев, 6-й Байбол Капаров, 18-й Мурат Асамбаев, 7-й Эрлан Султанов, 4-й Мухаммад Асхарбеков, 10-й Шайбек Улысхак, 23-й Келкель Анарбеков, 17-й Роман Аблакимов. Главный тренер команды Марат Дуванаев. Также хотелось бы вас познакомить и с судейской бригадой. Сегодня матч обслуживают следующие арбитры. Главный судья Чингис Мустафаев, второй судья Талант Раимбардиев, третий судья Санджигитов Атабек, хронометрист Саматулу Нурсултан и инспектор матча Рыскельди Мусаев. Джанджигитов Атабек, да. Ну что ж, уважаемые телезрители, закончили мы с протокольной частью. Давайте вернемся непосредственно к игре. Так, Ахтилек Исеналиев передает направо, дальше налево, неплохо. Строймир неплохо играет, но Намыс ынтымак тоже очень мобильно, очень неплохо играет в позиционную игру. Соответственно, сейчас игра достаточно равная. Так, будет и удар. Нет такой возможности пока что. Так, с мячом Намыс ынтымак, потеря мяча и аут. Мяч у красных или у Намыс ынтымак. Напомню, Намыс ынтымак — это по сути молодежная сборная Кыргызстана по футзалу. Чтобы получать достаточную игровую практику, было решено создать такую команду Намыс ынтымак. Я считаю это правильно, то есть, потому что игроки Намыс ынтымака будут получать колоссальный опыт в течение всего сезона в Суперлиге. Соответственно, и игра между игроками налаживается, да, то есть связь. Соответственно, они по сути постоянно проводят на протяжении сезона очень много игр. Соответственно, для молодежной сборной это хороший показатель, я считаю. Удар издалека, рикошет, аут. От своего, да, все-таки ушел, да. Мяч у Строймира. С мячом Строймир.
Так. Нет, все-таки здесь не удалось. Строймир с мячом. Прижимает их к своим позициям сейчас Намыс Ынтымақ. Ахтирек Есеналиев. Так, Строймир. Подает. Так. Перехват. Не хватило. Контратака должна быть. Строймир идет к воротам. Удар. Штанга спасает. Намыс Ынтымақ. Эпизод еще не завершен. Ахтирек Есеналиев успокаивает игру. Пас на ближнего. Строймир продолжает сейчас атаковать, но на этот раз уже безрезультатно. Безадресная передача. Итак, с мячом. Уже Намыс Ынтымақ. Не совсем понятный пас из глубины, честно говоря. Ахтирек Есеналиев. Второй вратарь в национальной сборной на данный момент. Очень талантливый вратарь. Когда уйдет Кирилл Ермолов, наверное, он станет первым. Кто знает. Точнее, Бекбулат Ахматалиев. Да. Спасибо, коллега, что ты напомнил мне про Бекбулата. Так. С мячом Строймир. Ох, какой удар. Угловой. Уже угловой. С мячом Строймир. Угловой снова. Снова рикошет, снова угловой. Здесь нужна какая-то комбинация, хитрая комбинация, потому что, ну, по-другому нельзя. Итак, контратака в исполнении Намыс Ынтымақ. Удар издалека. С мячом Ахтирек Есеналиев. Строймир с мячом. Так, неплохой пас. Перехват. Неплохо. Пас назад. Намыс Ынтымақ с мячом. Так, перехват. Очень мобильно, очень такая, знаете, динамичная игра у нас сегодня. Нарушение правил. Мяч у Строймира. Так. Стандартное положение. У мяча 14 номер команды Строймир Эмиль Канетов. Так, не совсем точный удар. Дамир Исахов сейчас пробивал. Игрок, кстати, национальной сборной. Ынтымақ Намыс. Так. Длинная передача и некому было точно отдать пас. Ахтирек Есеналиев. Так. Фол, конечно, толчок был. Нарушение правил было. Длинная передача на Келкеля Нарбекова. Так, снова аут. У мяча 23 номер Келкеля Нарбеков. Так, Черпачков закинул. Должен сейчас бить. Должен был сейчас Роман Аблакимов бить, но вот как-то вот не успел он это сделать. Аут. Намыс Ынтымақ разыгрывает. Удар. Роман Аблакимов. Снова аут. Черпачком на Аблакимова. Перехват. Строймир мог сейчас уйти в контратаку, если бы точный пас.
С мячом Аман Сыдыкбеков. Намыс Ынтымак. Аута нету, нужно играть. Так, Строймир с мячом. Пас налево. Дамир Исахов. Отыгрывает назад. Так, Ахтилек Исеналиев. Длинная передача не проходит. Келкелян Арбеков скидывает на Романа Аблакимова. Дальше на фланг. Неплохо развивают сейчас атаку. Нужно решать. Нужен пас. Келкелян Арбеков. Ахтилек Исеналиев спасает свою команду. Очень неплохая игра. Роман Аблакимов. Аут. Да. Очень событийно все у нас сегодня происходит. Аут. Ошибка. Келкелян Арбеков. Пас назад. Снова Келкель. Так, потеря мяча. Выход 1-1. И 1-0. Аман Сыдыкбеков не выручает. Дамир Исахов забивает мяч в этом матче. Счет у нас 1-0. 19 номер. Дамир Исахов открывает счет в матче. Бұл ойынның жүрішінде Строймир командасы 1-0 есебінде алдыға шығады. Дамир Исахов атандаштарын қатачылығын қолдауы менен алдын көздөй сүрүлчү кеткен мүмкүнчүлүк болду. Аман Сыдыкбековдун колуна тийип кирди. Албетте бир аз колду бекемирээк түйө кармаганда балким колго тийип чип келиши дагы ыктымал болчу. Ал ортодо кайрадан Намыс Ынтымак командасы Элбек Иманалиев азыр эки оюнчунун ортосунан топту өткөрүп андан ары чабуулду көрсөтүүгө умтулган. Жыйынтыгында биз болсо ушул бурчтан чыгарып берүүнү дагы көрөбүз. Топко Руслан Эрмеков барат. Артөздө калтырылган топ, жакын жүрүштөр Строймир командасына. Нурабек Кабылбаев Элбек Иманалиевге чарп берди. Жаңылышат дагы. Жыйынтыгында биз болсо калыстын ышкырынан жаңырганын дагы уга алдык. Руслан Эрмеков жакын байланыш жүрөт. Эгерде жаңылыштан да мынтип Мухаммед Аскарбеков аны колдонуп кетет дегенбиз, бирок жок. Мухаммед Аскарбековдун сокусуна бул жерде Ахтилек Эсеналиев өз учуруна реакция жасап эч кандай жыйынтык алып келе алган жок. Бирок ушул кооптуу учурлар байма-бай эки жакта тең орун алат. Строймир командасы ар бир катачылыктан ошол мыкты колдонууга жөндөмдүү командаларындагы бири. Андан ары ким бар? Жакын чыгарып берилер. Денисбек топту командага алып кетет. Алыстан азыр мынтип Кубанычбековдун сокустагы орун алды. Болушунча ушул Кайрат Кубанычбеков мыкты сокуларды жолдоого умтулат. Элбек Иманалиевдин артка көздөй топту калтырышы кайрадан Элбек Иманалиев өзү Актай Таштановго топту узатууда жаңылышты. Жакын оюндо жүргүзүүдөн азыр эч кандай Намыс командасы коркпой эле оюндарды өткөрөт. Айкайбыз Руслан Эрмеков борбордук бөлүктө топту командалашы болгон Нурабек Кабылбаев менен көп байланышууда. Кайрадан Кабылбаев сол канаттан Элбек Иманалиевге. Элбек Иманалиев Руслан Эрмековго жана Эрмеков дарбазанын көздөй сокусу тосмодон өткөн жок коргоочулардан. Андан ары Нурабек Кабылбаев кайрадан Руслан Эрмековго. Жыйынтыгында азыр топ мынтип Строймир командасынын пайдасында экенин калыстар көрсөтөт. Нурабек Кабылбаев Актай Таштановго, Таштанов Руслан Эрмековго. Руслан Эрмеков борбордук бөлүктөн топту чыгарууда жаңылышат дагы. Азыр Денисбек Амандык уулу өзү жазгырып кирүүнү дагы көксөгөн. Бирок аны ушул атандашынын ылдам болгон ылдамдыгы курч оюнчулары жолун дагы косумчуга жетишет. Алыстан Мухаммед Аскарбек уулунун дагы бир кубаттуу сокусу. Алмаш Аскарбеков оюн таласын таштап кетет. Дагы анын ордуна 22 номурдагы оюнчусу оюнга кошулат. Ал албетте Сыймык Ниязбеков жана андан ары мынтип биз кайрадан оюндун жүрүшүн байкайбыз. Актай Таштанов сол канатка, ал жакка Руслан Эрмековду дагы чыгат деп ойлогом, бирок жок. Руслан Эрмеков бир аз артырактан топту бүткөн. Аман Сыдыкбеков жаңылышпага умтулушу керек. Элбек Иманалиев Актай Таштановго жана согончоктор менен мыкты тура топторду өткөрүп берет. Жана Строймир экинчи голду киргизет. Актай Таштанов алыскы 9-лук бурчка азыр кандай гана
кооз голду жаратат, дагы эсеп болсо 2-0. Строймир командасы алдыда. Счет 2-0. Гол забил 23 номер Ахтай Таштанов. Забил в девятку. Очень красиво и точно пробил. В итоге Строймир пока что ведет. Чем же ответит Намыс Ынтымак? Так, неплохо. Потеря мяча снова. Строймир. Дальше пас направо. Так, контратака в исполнении молодой команды. Так, оттеснили корпусом, просто очень грамотно. Здесь соорудили комбинацию. Итак, снова с мячом Строймир. Аут. Мяч у Строймира. Половина первого тайма уже позади. Итак. Аман Садыкбеков. Длинная передача на фланг. Аут. Итак, Строймир с мячом. Дамир Исахов. Передача направо. Так, потеря мяча. Намыс Ынтымак в атаке снова пытается сейчас уйти в контратаку и нарушение правил. Итак, удар издалека и снова не точно. Ну что ж, коллега, я думаю, все-таки сейчас Намыс Ынтымак особо-то, в принципе, не может атаковать, то есть испытывает она сложности, часто теряет мяч. Очень много таких ошибок мы наблюдаем. Как думаешь, сможет ли до конца первого тайма сравнять счет Намыс Ынтымак? Чынында эми эсепти теңей алат деп айтуудан алысбыз, бирок команда гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк болот. Аны кандай колдонот дагы көрөбүз. Денисбек Амандык уулу жана аны мынтип Эмил Канетов менен Дамир Исаковтар топтон жокко чыгартат. Жана андан ары Намыс Ынтымак командалык жүрүштө өз оюндарын мыктап көрсөткөндүгү жетише алган жок. Эрсултан Эрмеков топ менен артта Эмил Канетов Дамир Исаковго. Дамир Исаков ким менен жүрүштү жасайт, жакын чыгарып берүүнү көксөгөн, бирок жыйынтыгында топ мынтип Строймир командасынын карамагынан алыста элек. Топту Кайрат Кубанычев азыр атаандашынын бутунан алуу менен чыгып кетүүнү көксөгөн, бирок жыйынтыгында Строймир командасынын гана азыр пайдасында бул топ оюнга уланат. Дамир Исаков азыр Эрсултан Эрмековду мыкты тапкан, жыйынтыгында биз дарбазадан оюндун улануусундагы байкайбыз. Аман Садыкбеков жакын калтырат топту. Андан ары Кайрат Кубанычевдун чыгарып берген тобу жана Роман Аблакимов бул топту уталган жок. Эмил Канетов топ менен чыгарып берген топ. Аркы бөлүктөн тал ээлери топ менен Дамир Исаков азыр мисалына кошулган Нурабек Кабылбаев менен оюндарды көп жүргүзүүдө жана эреже бузуу бар. Дамир Исаковду көздө эреже бузулат. Жана арты көздө жеңил гана карадан командалык жүрүштөр.
Строймир командасының бұл байланышы топтолушу ыктымал. Аблакимовқа топ чыгарылган, бирок албетте Строймирдин оюнчуларынан кайрадан Актилек Эсеналиевке топ жетип барды. Дагы азыр узун чыгарып берүү Дамир Исаков алыскы бурчка сокку жолдогон, ал тамай болгон жок. Дагы азыр калыстар тобу ушул фолдор боюнча 3-4, Строймирде 3, Намыс командасында 4 фол бар. Жана Данияр Ашмалиев жакын оюн жүргүзөт, аны сокку жолдого жеткирген жок. Данияр Ашмалиев албетте мыкты командалык байланышты көрсөтүүгө дагы умтулушу керек. Келкел Анарбеков, Айдарбек Абдыжалил уулу дал ушул 3 оюнчу кошулат. Жана Актилек Эсеналиевдин колунан чыккан топ мынтип бурчтан чыгарып берип келет. Роман Аблакимовдун оң менен сол менен ар бир айланпа менен жолдогон соккулары көрүүдөбүз. Ылдамдык боюнча айтор командалык жүрүш боюнча Строймир командасы мыктылардын дагы бери, ал ортодо топту мынтип Строймир өз карамагына көпкө кетирген жок. Ал эми Намыс командасы үчүн дагы бир бурчтан чыгарып берүү бул кооптолуп калышы ыктымал десек 8:22 секунда калганда Намыстын башкы машыктоочусу Марат Дуанаев азыр тайм-аут алды. Жана Дуанаевдин тайм-ауту бул жакта Строймир командасынын башкы машыктоочусу Улан Самарбековго дагы мыкты бир мүмкүндүк түзүп берет. Анткени бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып команда өзүнүн оюну мындан ары дагы кандай улантарын такташып алууга дагы эң бир сонун мүмкүнчүлүк. Демек бүгүнкү мелдеште кимдер жок ушул Строймир командасында албетте Нурсултан Абдылдаевдин жоктугун айтсак болот. Ошол эле Саламат Мамбеталиевдин дал ушул эки оюнчу жок. Биз ар дайым көрүп жүргөн Строймирдин курамында ал эми Намыс командасында бүгүнкү мелдешке Тариел Абжалбеков менен Ажибек Шаршенбаевдарды чакырган эмес экен. Анткени биз ал оюнчулардын ушул алмашууга жолсо тизмекке ушул старттык тизмекке кирген дагы көп көрчүбүз. Бүгүн эми ал оюнчулар жок, бирок албетте негизги оюнчулар эмес, негизги оюнчулар таптакыр башкалар экенин дагы билебиз. Жана Намыс командасы да өзүнүн азыр командалык жүрүшүн жасоого умтулган болчу. Мухаммед Аскарбековго көбүрөөк топту калтырууда. Жакынкы бурчка тамай сокку жолдоно эле жок, жолдонгон жок. Жана азыр топту Актилек Эсеналиев кимге чыгарган өзү дагы жакшы байкабай калды. Көрүнөт. Кайрат Кубанычев топ менен Денисбек Амандыгулу, Мухаммед Аскарбеков, андан ары Айдарбек Абдыжалиевдер менен байланыштар мынтип жыйынтыгында Строймир командасындагы карамагына өтөт. Ал эми Строймир командасы топтолгандан кийин ушул оңой менен дагы каршылаштарына алдырып жиберүүгө чоң бир басымдарды жасайт. Кайрат Кубанычбеков Мухаммед Аскарбековго, Аскарбековдон Кубанычев жаңылышып калбоо керек. Оң канатта, сол канатта командалаштары дагы бар болчу. Жана жыйынтыгында биз мынтип кайрадан Элбек Иманалиевдин оюнун көрөбүз дегенбиз, бирок жок, мынтип жаңылыш бар дагы. Актай Таштанов кубаттуу соккуну жолдоду. Жана Амансыздыкбеков бул ирет команданы чындыгында колдого алат дагы, чыгарып берүүдө жаңылышат. Элбек Иманалиевдин жазгыр өтүп жолдогон соккусу Амансыздыкбеков кайрадан
Бул соккунун мизин кайтарууга жетишти. Бир көзүрмөмдө 2 ушул коопто чабуул экөөнүн тең мизин кайтарууга бул ирет дарбазачынын дарамети жетти алды. Жана албетте калыс азыр озек түрдөгү эскертүүнү дагы көрсөтөт. Жана биз болсо албетте озек түрдө түшүндүрмөдөн кийин биз абалдарды байкайбыз. Жана жакын жүрүштөр жок. Алыс көзө чыгарып берди. Денисбек Амандыкулу эсеп ачууга мүмкүнчүлүк бар. Жана жок. Актилек Эсеналиевдин дал өзүнө сокку жолдоп коет. Ал эми ага тосмо орноткон. Азыр Строймирдин оюнчусу жаңылышты. Мындай катачылыктар болуп турат. Аны эми Намыс командасы канчалык деңгээлде колдоно алат? Кептин баары дал мына ошондо десек болот. Мухаммед Аскарбековдун өкүлөтө көтөргөн тобу жыйынтыгында мынтип Строймир командасынын карамагына өтөт. Строймир Актай Таштанов Элбек Иманалиевге, Иманалиевдин бутунан топту азыр Аскарбек Мухаммед Аскарбеков оюн таласынан чыгарууга дагы жетишет. Ал ортодо Строймирде кайрадан күч жаңыланат. Оюнга болсо Эрсултан Эрмеков, Руслан Эрмеков менен баштайт. Жана мына эки Эрмековтар бири-бирине жакын чыгарып берүүлөр менен оюнду жүргүзүүдө дагы көксөгөн. Дамир Исаков азыр Руслан Эрмековдун ордуна алмашууга кирди. Жана Дамир Исаков сол канатка Эмил Канетовго. Эмил Канетов сокку жолдойбу? Жок. Чоң гана топтон мынтип карама дараметин тоскон умтулат. Эрсултан Эрмеков командага бурчтан чыгарып берүүнү иштейт. Жана Эрмековду бул ирет сокку жолдотууга жеткирген жок. Дамир Исаков сол бут менен сокку кубаттуу албетте. Жана Кайрат Кубанычбеков азыр келген топтун теги менен команда үчүн дагы ошол каптал сызыгынан кошуп берди кайрадан. Намыс командасы Данияр Ашмалиев алмашууга кирет. Топто Мансыдыкбек менен аркылыктан баштайт. Мухаммед Аскарбеков Денисбек Амандыкулуна. Жана Денисбек Амандыков жакын өтүнү көксөгөн. Жыйынтыгында калсын ышкырыгы жаңырат. Жана албетте атаандашынын ушул колу менен дагы тоской деген азыр калыстардын байкоосу. Стандарттык абал 5,5 мүнөт убакыт бар. Кооптуу албетте. Эгер деле командалардын ушул жер менен батуу сокку жолдой алган оюнчуларын эске ала турган болсок, бул абал сокку менен дагы жыйынтыкталуусу толугу менен ыктымал. Көрөбүз. Жана дарбазанын сырткы тирегишине тийип кайтат. Азыр Айдарбек Абдыжалил уулу батуу соккуну жолдоого жетишкен, бирок ал соккунун ошол жыйынтыктай албай калганын да көрдүк. Строймир командасы каптал сызыгынан топту оюнга кошот. Жана мына эки оюнчуга калыс эки түрдөгү көрсөтмөнү бергенден кийин алар бири-биринин колун алышты. Жана биз болсо кайрадан Строймир командасынын ошол каптал сызыгынан оюнун көрөбүз. Актилек Эсеналиев жермен узаткан топ, жаңылышат. Эсеналиев сол канатка Мухаммед Аскарбеков чыгарып берди. Жана эки оюнчунун ортосунан өтүп мынтип каптал сызыгына дагы жетип барат. Эгер деле кайсыл бир оюнчу токтотуп калган болсо да кооптуу болушу ыктымал болчу. Дилшат Кадыров Эмил Канетов менен Эмил Канетов сол канатка топту Эрсултан Эрмековго которот. Эрсултан Эрмеков алдыдан ушул дуалды дагы ойноп берет. Топту алып сактап, андан ары командалаштары киргиче күтүп берген оюнду дагы Эрсултан Эрмеков жүргүзүүдө. Келкел Анарбеков оюнга кошулду. Келкел Анарбеков алдыңкы бөлүктө оюндарындагы жүргүзүүдө дарамет жеткен оюнчулардын бири. Анарбеков сокку жолдойбу? Жок, азыр жоң гана жазгырып өтүүнү дагы көксөйт. Жана сокку жолдонушу керек. Бар сокку. Бул ирет Мухаммед Аскарбековдон кубаттуу орундалат. Алдыга узун чыгарып берүүлөр менен Строймир Эрсултан Эрмековго узун чыгарып берүүлөр.
Бурстан чыгарып берүү. Эмил Канетов топко жакын барат. Фолдор 4-4. Демек абайлоосу дагы керек. Дилшат Кадыров кубаттуу соккуну жолдоду. Роман. Абдулла Кемовтун бутунан чыккан топ мынтип жыйынтыгында Строймир командасына дагы бир жүрүштү жасоо мүмкүнчүлүк берет. Ал эми алдыда мына ушул ар бир оюнчуну бирден жекеме жакка жапкан Данияр Ашмалиев. Дилшат Кадыровду өткөрөт, ал сокку жолдонгон даремет жетет. Азыр Данияр Ашмалиев чындыгында чыңал ойносо бул атаандаштарым ушул быйылкы жылы чемпиондук үчүн күрөшкөн каршылаштардын бири. Ар бир оюн мындай атаандаштар менен өтө бир орголот. Ашмалиев менен Келкел Анарбековдун байланышы жыйынтыгында Анарбековдун жолун Эмил Канетов атосо. Жок, бул тагыраагы 18 номурдагы ушул оюнчусу Мурат Асанбаев. Мурат Асанбаев кайрадан жаңылышат. Эмил Канетов алдын көздөй киргизүүдө ал жаңылышты. Роман Аблакимов. Мына эми гана Келкел Анарбеков топ менен. Келкел Анарбеков өткөрүп берген. Жыйынтыгында аны Нурабек Кабылбаев токтотууга жетише алган. Жана Нурабек Кабылбаевдон азыр мынтип Келкел Анарбеков кечиримин сурады. Дагы биз болсо Нурабек Кабылбаевдин өтө бир оор жаракат алып оюнду улантылат деп ишенгибиз дагы. Келет Намыс командасы 5-чи фолун жасады. Эгер 6-чы фолун жасай турган болсо анда айып соккулар орун ала тургандыгы билебиз. Жана мына бардык азыр Нурабек Кабылбаев эң негизгиси өз бутуна туруп оюнду улантууга даяр. Топту болсо Строймир командасы кайрадан жакын жүрүштөр менен Элбек Иманалиев сол канаттан качат жана эки оюнчудан өткөнү менен топ өзүнөн алсыраак ташталып калды. Жыйынтыгында биз болсо оюндун дагы жүрүшүн күтөбүз. Мурат Асанбаев өтө бир чеберчилик менен оюнду көрсөтүүдө. Роман Аблакимов. Артта Кайрат Кубанычбеков бар. Кайрат Кубанычбеков топту сактайбы? Жок. Элбек Иманалиев мынтип Дилшат Кадыровго. Дилшат Кадыров Нурабек Кабылбаевго. Ал болсо Руслан Эрмековго. Жана Руслан Эрмековдун Дилшат Кадыров менен байланышы өтө бир керемет. Жана Строймир командасы азыр толугу менен өз үстөмдүктөрүн жүргүзүүдө. Нурабек Кабылбаев арты көздөй Актылек Эсеналиевди дагы оюнга кошот. Топ болсо мынтип оюн таласынан чыгып кеткенин көрдүк. Бул болсо Намыс командасынын эми өздөрүнүн оюнун көрсөтүгөн дагы да болсо убакыт, дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар экенин кабар берет. Айдарбек Абдыжалил уулу Кайрат Кубанычевго, Алмухаммед Аскарбековго, Аламан Сыдыкбековго жана жыйынтыгында мынтип Намыс командасынын бир-биринчи бөлүн оюну жыйынтыгында Строймир командасына азыр буруштан чыгарып берүүнү калып келет. Албетте бул тайм-ауттан кийин тайм-аутты бул ирет эми Строймир командасы талай элер алат. Жана биз болсо тайм-аут учурунда эсиңиздерге салып өтөлү. Сан-Сити, ушул Строймир жана Сан-Сити командаларында упайлар боюнча упайлар боюнча Строймир Сан-Ситилердин упайлары бирдей. Алардын карамагында 21ден упай бар. Бүгүн Строймир ушул ажырымды дагы да болсо экинчи орунга ишендүү түрдө чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени Сан-Сити командасынын дагы атаандаштары жөнөкөй эмес. Ал эми Намыс командасы жаш команда. Эгер деле бир көз ирмемде алардын ушул мүнөздөрү, оюндары таптакыр башкандыкка алмашып кетиши ыктымал. Андыктан Строймир болушунча бошоңдуу оймуктуу оюндарды өткөрүш керек. Ал эми Намыс командасында 13 упай бар. 5-чи сапта. Байкап көрөлү.
Топко Нурабек Кабылбаев барат. Кабылбаев киммен ойнойт? Актай Таштановга топту калтырган болчу дагы. Топ намысын ойунчуларынан кетет. Дилшат Кадыров Актай Таштановга. Актай Таштанов азыр оюндар жүргүзүүгө умтулган болчу. Жана азыр калыстын ышкырыгы жаңырат дагы. Оз эки түрдөгү эскертүүнү азыр экинчи калыс талант Райымбердиев. Оз эки түрдөгү эскертүү жана 6-чы фол, демек 6-чы фол бул эми 10 метр аралыктагы сокун алып келет. Дамир Исаков топто улуттук курама команданын оюнчусу Дамир Исаков. Албетте бул жерде эми дарбазачылар дагы Алмашкан Аман Алмаз уулу дарбазага чыгат. Жана Аман Алмаз уулу командага кандай жардам тийет? Тепки бар. Түз эле Аман Алмаз уулунун бутуна Роман Аблакимов кимге чыгарып берди? Строймир командасына дагы мүмкүнчүлүк түзүп берип коет. Убакыттардын 2 мүнөттөй калган эске алганда анда гол жаратууга толугу менен мүмкүнчүлүк бар. Эгерде команда туура оюнду дагы жүргүзө турган болсо. Бирок жок, жыйынтыгында Строймир командасы ар бир оюндарды ишенимдүү өткөрөт. Дамир Исаков топ менен. Дамир Исаков жазгыр өтүп умтулган Аблакимовдон соккулоо. Соккорун алды. Жана аны Элбек Иманалиев өтүп Строймир командасынын пайдасына дагы чечип берет. Жана оюнчулардын ошол бүгүнкү мелдеште чоң бир дымак менен чыкканын көрүүбүз. Команда канча да буга чейин фарватер менен болгон мелдеште биринчи оюн күнүндө жеңип, экинчи мелдеш күнүндө жеңилип калган. Аны эске ала турган болсок, анда бүгүн Строймир андай катачылыктарга жол бербөөнүн бардык айла амалын дагы ойлоп табууда. Аман Алмазбек уулунун чыгарып берүүсү жана биз жыйынтыгында Строймир командасынын капталчысынан топту оюнга кошкон көрдүбүз. 5 ошол метр аралыкта сурайт жана жакын жүрүштөр. Нурабек Кабылбаев чыгарып берди, жаңылышат жана албетте Строймир оюн таласын ишенимдүү байкайт. 1 мүнөттөн азыраак калган кезең. Нурабек Кабылбаев Элбек Иманалиевке, Иманалиев Актылек Эсеналиевке. Актылек Эсеналиев дарбазаны таштап чыгат дагы. Каршылаштын дарбазасын көздөй түз сокку жолдойт. Роман Аблакимовго узун чыгарып берди азыр. Аман Алмазбек уулу өксөгөн Аблакимов Айдарбек Абжалил менен сокку жолдонушу керек. Жана мүмкүнчүлүк мыкты болчу. Жер менен кубат сокку жолдосо анда дагы да болсо керемет болмок. Актылек Эсеналиевден кол тийип кетти деген калсын байкоосу бар. Алыста Мухаммед Ашкарбековдон сокку орун алды. Жана жарым мүнөттөн бир аз көбүрөөк убакыт бар. Строймир командасы ал ортодо. Топ менен Актылек Эсеналиевдин узун чыгарып берүүсү. Элбек Иманалиев жакын соккуну жолдойт. Аман Алмазбек уулунун колуна демек тийбей дагы кеткенин көрдүк. Нурабек Кабылбаев менен Элбек Иманалиевдин байланышы жана дарбазачынын үстүнөн ырыткан топ өтө бир бийигирээк кетип калганын көрдүк. Келкелен Арбеков мүмкүнчүлүк бар. Руслан Эрмековда десек, Эрмековдун жолун азыр дарбазачы тосуп чыгат. 3 секунда убакыт жана менимче бул эң соңку мына ушул көз ирмемдердин бири. Строймир командасы 3-чү голду киргизүүгө эмес, жаңылышпагы дагы менимче аракеттерди көрсө керек. Убакыттар жыйынтыкталды. Биринчи бөлүк 2-0 алдыда Строймир. Эч кайда алыспай туруңуздар.
Банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык Банк. Демек жалпыңыздарга дагы бир салам айтуу менен Виват спорт комплексине кайтып келебиз. Намыс Сары Строймир командаларынын ортосундагы белдешүүнүн экинчи бөлүгү Строймир командасы 2-0 эсебинде алдыда. Ал эми Намыс болсо экинчи бөлүктүн алкандаларга жооп берүүгө дагы умтулат. Демек курамдар менен дагы бир ирет тааныштырып өтөлү. Негизги ушул бештикке Намыска токтоло турган болсок, бул ирет дарбазада 1-чи номер менен Амансыздыкбеков, 4-чү Мухаммед Аскарбеков, 29-чу Амандык ушул Денисбек Амандыков, 24-чү Айдар Абдыжалилов жана 3-чү Кайрат Кубанычбеков. Азыр сокку жолдоп тамайлап алган оюнчу. Калгандар менен албетте оюндун жүрүшүнө дагы тааныштырабыз. Башкы маштыктыруучу Марат Дуанаев. Намыс командасынын калыми Строймирге токтоло турган болсок, дарбазада Актылек Эсеналиев кубаттуу соккорун алды, бирок тамай эмес. Дарбазада Актылек Эсеналиев, оюн таласында 7-чи Нурабек Кабылбаев, 10-чу Руслан Эрмеков, 23-чү Актай Таштанов жана андан ары командада дагы бир оюнчу бул Элбек Иманалиев, 8-чи номердеги. Команданын башкы машыктыруучусу Улан Самарбеков дагы. Биз болсо калыстар менен да менимче бир тааныштырып кетүү тууралуу элек. Чыңгыз Мустафаев башкы калыс, 1-чи, 2-чи калыс Талант Райымбердиев, 3-чү калыс Айтабек Жанжигитов, ушул убакытты караган калыс Нурсултан Саламат уулу. Ал эми мелдештин инспектору Ырыскелди Мусаев. Бул мелдештин көрсөтүүнүн башкы демелчүсү Халык Банк экенин дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Жана мынтип Строймир командасы оюнду өз карамактарына алат. Биз болсо командалык жүрүштөрдү, командалык чыгарып берүүлөрдү дагы байкайбыз. Нурабек Кабылбаев Руслан Эрмековго топту мыкты калтырып кетти. Андан ары Строймир командасынын өтө бир ылдам бат чыгарып берүүлөр менен орун алып Мухаммед Аскарбеков топту токтотуп алууга жетишти. Андан ары жанында турган Айдарбек Абдыжалил уулуна топту калтырган жок, дагы өзү сокку жолдогон. Жыйынтыгында өтө бир бийикке кетип калганын дагы байкадык. Демек азыр топ Намыс командасынын карамагында. Актай Таштанов алышкан болчу. Аккуратно сзади. Айдарбек Абдыжалил уулунун чыгарып берген тобу. Жыйынтыгында Денисбек Амандык уулунун бутан кетет. Руслан Эрмеков топ менен дагы бир оюнчуну жазгырса, анда анын алды ачык болчу, бирок ушул Кайрат Кубанычбековду жазгырып өтүүгө Руслан Эрмеков жетише албай калды. Эки оюнчуну мыкты жазгырган дагы жайлары бар болчу. Мухаммед Аскарбеков ким менен? Албетте жакын турган Аман Сыдыкбеков менен оюн жүргүзүү. Сыдыкбековдун алдын көзгө киргизип берүүсү. Ал жактан Кайрат Кубанычбеков оюн таласын көрүүсү, сезүүсү бар мыкты да, бирок жазгырып өтүүдө кандайдыр бир нерсе жетишпей турганын көрдүбүз. Жана албетте мынтип барган сайын Строймир командасы Намысты өз дарбазаларына жакын абалдарга дагы жакындатып барат. Экинчи бөлүк жана Мухаммед Аскарбековдун жакын калтыруусу Денисбек Амандык уулу түз эле Актылек Эсеналиевке дагы чыгарып берген топ болсо мынтип мүмкүнчүлүк бар. Албетте бул жерде кандай сокку жолдону дал ошондо кептин бардыгы. Мухаммед Аскарбековго калтырылган топ жыйынтыгында атаандаштар терип чыгарат. Адилев, негизинен ушул Намыс командасы экинчи бөлүктө сага кандай көрүнүүдө? Биринчи бөлүк арасында өзгөрүү барбы команданын оюнунда? Да, определенно да, потому что по сравнению с первым таймом Намыс Ынтымак сейчас играет более агрессивно, я бы сказал. Я думаю, в перерыве главный тренер Марат Дуанаев провел определенную работу. Соответственно, изменения в игре Намыс, конечно, наблюдается. Актылек Эсеналиев.
Так, Строймир в атаке. Пас назад. Строймир. Передача не прошла. Итак, Строймир. Удар выше ворот. Напоминаю, уважаемые телезрители, что спонсором трансляции является компания Халыкбанк. Халыкбанк – ваш надежный банк. Так, отличная возможность для Намыс Интымака. Нет. Снова не реализует выход на 1-1 Данияр Ашималиев. 14 номер команды Намыс Интымак. Так, пас в центр. Отыгрывает назад. Ой-ой-ой. Да, конечно, это был сильный удар, в принципе. Пытался отбить головой, да. Дамир Исаков. Итак, с мячом Намыс Интымак. Строймир с мячом. Дальше пас направо. Нет, слишком сильно. С мячом Намыс Интымак. Итак, по свистку, тем более у игрока развязался шнур. Развязались шнурки, соответственно, была приостановка матча. Итак, с мячом Намыс Интымак. Итак, неплохо. Данияр Ашималиев, удар угловой. Хороший добротный удар. Снова Строймир с мячом. Длинная передача. Есть комбинация. Ой, как так-то, а? 4 номер команды Строймир. Дильшат Хадыров сейчас промахнулся. С Ерсултаном Ермековым они разыграли отличную комбинацию, не смогли реализовать отличный момент. Итак. С мячом Намыс Интымак, Келкелян Арбеков. Итак, Строймир. С мячом 5 номер Ерсултан Ермеков. Сергей Саналиев. Пас в центр. Так, нарушение правил, конечно, было. Очень жестко толкнул сейчас соперника игрок Строймира. Намыс с мячом.
Итак, с мячом. Здесь у нас Намыс Ынтымақ. Вынос мяча. Так, Строймир. Аут, потеря мяча. Намыс Ынтымақ с мячом. Строймир. Так, конечно, это нарушение правил против Дамира Исақова. Правило нарушил 29-й номер Амандық Улу Денисбек. Момент был. Симык Ниязбек, точнее Данияр Ашималиев. Сейчас упустил отличную возможность, и кажется, у Дамира Исақова травма. Итак, пас из глубины. Пас налево. С мячом Строймир. Снова в центр. Так. Из аута мяч разыгрывает Намыс Ынтымақ. Строймир. Пас назад. Снова в центр. Так, нарушения правил нету. Аут. С мячом Строймир. Длинная передача. И отлично сумела. Фол был? Нет. Нету. Не было. Оказывается, не было. Я думал, все-таки судья даст. С мячом голкипер Аман Сыдықбеков. Длинная передача. Ахтылек Есеналиев. Строймир. Ну, пока что строители владеют ситуацией. Отличный пас был. Но не совсем точный. Аман Сыдықбеков. Итак. Ахтылек Есеналиев. Так, игра. Продолжается. Намыс Ынтымақ в атаке. Нужен удар. Нужен пас. И Ахтылек Есеналиев уверенно играет на выходе. Очень опасно. С каждым разом, с каждой минутой, коллега, темп игры, она возрастает.
Байгазул Уланбек. Да, Байгазул Уланбек. Капитан сборной дисквалифицирован. Его нету в сегодняшней игре. Намыс Ынтымақ. Так. Тянут они сейчас немножко с комбинациями. Потеря мяча, перехват. Так, отлично. Неправильное решение сейчас капитан Намыса принял. Фол, столкновение. Итак. Потеря мяча. 11 минут до конца матча осталось. Напомню, уважаемые телезрители, что спонсором трансляции является компания Халык Банк. Нарушение правил, да, очень жесткий толчок в спину был сейчас со стороны Ерсултана Ермекова. Келкелян Арбеков. Угловой. Намыс с мячом. Намыс разыгрывает. Так, пас назад. Оттягивают сейчас свои позиции Намыс. Навесная передача. Ахтылек Есеналиев. Итак, Строймир. Ахтылек Есеналиев. Пас назад, удар. Ахтылек Есеналиев уверенно парирует удар. Строймир пытается уйти в атаку. Пас в центр. С центра. Передача на фланг. Аут. Потеря мяча. Сейчас высказывает Эмиль Канетов свое недовольство к арбитру матча. Намыс с мячом. Передача на фланг. Аман Садыкбеков. Снова пас на ближнего. Келкелян Арбеков. Пас в центр. Дальше из глубины. Фол. Эмиль Канетов. Против него грубо сыграли. В частности, сыграл грубо 24-й номер Абдуджалил Улу Айдарбек. Эмиль Канетов тоже является игроком национальной сборной, но я давненько не видел Эмиля Канетова в сборной. Так, Садыкбеков. Келкелян Арбеков. Эмиль Канетов. Удар, рикошет, угловой. Очень напряженная игра. Их вот это противостояние, оно вот прям чувствуется, вот, принципиальность этого матча. Очень жестко играют команды. Как говорится, кость в кость. Очень жестко играют команды, да. Это точно. Негізі намыс бардық атандаштарға қаршы дал ушундай ойын өткөрөт. Мейлі алар лидерлер болсын, мейлі аутсайдерлер болсын. Аман Садыкбеков.
Итак. Так, ну это явный толчок. 10-й номер команды «Строймир» Руслан Ермеков сейчас, откровенно говоря, свалил. Ну так не делается, конечно. Так, нарушение правил. По фолам у нас 4-4. Руслан Ермеков. Роман Садыхбеков. Аут. Мяч у «Строймира». Роман Аблакимов отлично справился в этой ситуации. Нужен пас и аут. Мяч у Намыса. Мяч у Намыса. С мячом 4-й номер Мухаммад Асхарбеков. Пас назад. Дальше из глубины снова аут. Снова Намыс вводит мяч в игру с аута. Нарушение правил. Все-таки мяч пересек линию, да. Все-таки аут был. Так. Садыхбеков. Это нарушение правил, конечно, против Романа Аблакимова. Так, немножко сейчас, кажется, дали своим эмоциям волю. Это Эльбек Иманалиев и 17-й номер команды Роман Аблакимов, да. Конечно, Эльбек Иманалиев сейчас грубо сыграл, откровенно говоря. 5-й фол уже был, то есть следующий фол со стороны «Строймира» будет 10-метровый удар. Потеря мяча. Напоминаю, уважаемые телезрители, что спонсором трансляции является банк Халык-банк. Итак, «Строймир». Ахсрек Исаналиев. Длинная передача, безадресная передача. Ну что ж, коллега, концовка, я думаю, все-таки будет напряженной и нервной. О, шындыгында эле ошол экинчи бөлүк башынан бери өтө бир кысыл чабуулдарга бай, эмоцияларга бай болууда. Андыктан Намыс командасы дал ушул аракетинен тайбайт. Ал эми «Строймир» командасы дагы байма-бай ушул чабуулдарды жасап жатканын дагы көрдүбүз. Андыктан жалпыбызды бул мелдеш бүткүчө бир ушул өтө кызуу оюндагы күтөт. Кайрат Кубанычев Аркаман Сыдыкбековго калтырат. Жана «Строймир» командасында 9-номердеги Алмамбет Ачыловна экинчи таймда кошулат. Дилшат Кадыров сокку жолдойт жана Дилшат Кадыров, мен жаңылышпасам, экинчи бөлүктө эле 2 ирет дарбазанын үстүнө тееп койду. Дал ушундай абалдардан Дилшат Кадыров биздин Кыргызстандын ушундай мыктыларынын бири, футзалчылардын. Топ өтөт. Денисбек Амандык уулу Мухаммад Аскарбековго. Аскарбеков топту жакын Айдарбек Абдыжалил улна калтырат. Кайрат Кубанычев жакын байланышты мыкты жүргүзүүдө. Жана жаман эмес азыр Намыс командасынын жүрүшү. Жана дарбазанын түгүндө бул чыгарып берилген топту жыйынтыктауга эч ким азыр жок болот. Дамир Исаков топту
арты көздө Эмил Канетов, Нурабек Кабылбаев менен ал болсо мына кайрадан Кабылбаев көзө узун чыгарып берип Дилшат Кадыровдон бул ирет эми толугу менен анын алдын Айдарбек Абдыжалил улу тосуп турган дагы Строймир командасы кайрадан чабуул жасап көрүүгө умтулат. Нурабек Кабылбаев жаңылат, Мухаммед Аскарбеков гол киргизет. Эсеп 2-1. Албетте бул жерде Нурабек Кабылбаевдин катачылыгы азыр өзүнүн командасына гол алып келди. Итак, 2-1. Ну что ж, Намыс отквитал все-таки один мяч, но то ли еще будет. Есть еще почти 5 минут до конца игры. В принципе, поэтому нужно биться, нужно играть, потому что есть время. Поэтому Намыс сейчас приложит все свои усилия, чтобы добиться положительного результата. Снова пас направо. Снова в центр. Так, успел за мячом. Сейчас Строймир. Так, выпускают такую возможность. С мячом Намыс. Потеря мяча. Это фол, да. Пятый фол. 5-5 по фолам у нас. Любой фол со стороны обеих команд сразу будет 10-метровый удар. Аут. Итак. С мячом. Авцелик Исеналиев. Длинная передача. Эмиль Канетов. Ох, какой удар. Как принял на грудь и сразу пробил. Ну, отличный момент был. Пас назад. Знаешь, коллега, мне кажется, что в этом матче не все еще решено. Удар издалека! Ооба, чындыгында эле азыр чындыксыз болуп баштады. Биринчи бөлүктө Строймир толугу менен үстөмүн жүргүзгөн, ал эми экинчи бөлүктө азыр оюн бирдей кысымда, бирдей басымда өтөт. Денисбек Амандык уулу топту Айдарбек Абдыжалиловна алдырам жок. Келкеленарбек менен Роман Аблайкимов менен, ал болсо Айдарбек Абдыжалиловна жана Келкеленарбеков азыр жатып туруп өзүнүн ашынан ашыра тебиндагы көксөгөн, бирок ал оңдон чыкпай калат. Дагы жакын жүрүштөр Роман Аблайкимов бүгүнкү оюнда көп ошол эмоцияларын ашыкча чыгарып жаткандай көрүндү. Жана мынтип Роман Аблайкимовду көздө фол жасалат. Демек 10 метрликтен пенальти эсеп теңелиши мүмкүн. Толугу менен байкап көрөбүз. Сокуну орундоо үчүн Мухаммед Аскарбеков келет. Ушул Намыс командасына көпчүлүк учурда Мухаммед Аскарбеков сокуларды жолдоп келген дагы жакшы. Билебиз, убакыт болсо 2 мүнөт 54 секунда бар. Жана дал ушул убакыттар болсо Намыс командасынын мыкты ойногу, ал эми Строймирди болсо бошонбоого чакырат. Анткени эгер команда бир аз эле бошоңдоп кеткен болсо, анда атаандаштары дароо жооп берип коюшу да ыктымал. Бул жерде Мухаммед Аскарбековдун чеберчилигин байкайбыз. Дарбазада Актылек Эсеналиев өзү алмашкан жок, жана Эсеналиев оюнду тосоп. Топту Руслан Эрмековго мыкты жеткирип берген экен. Болгону Руслан Эрмеков азыр мындай өтө кубаттуу келген топту жана каршылаштардын артынан көрүнбөй кесе чыккан топту токтотууга дарамети жеткен жок. Айдарбек Абдыжалил уулу Роман Аблайкимов менен Мухаммед Аскарбековго, Аскарбеков Денисбек Амандык уулу менен, ал кайрадан Роман Аблайкимовго. Азыр Намыс Строймирдин тактикасын өзүнө колдонуп баштагандай. 4-0 ушул тактикасын жана мынтип Мухаммед Аскарбековдон топту
Ерсултан Эрмеков. Жоқ, тағырағы Денисбек Аманды қолынан ушул Строймир командасынын пайдасына чечкөдө жетишкен экен. Эмил Канетов сокку жолдоду. Жаңылышат Мухаммед Аскарбеков. Сокку жолдой жок, арты көздөй калтырган топ жана алыстан жер менен кубаттуу сокку команданын капитаны болгон Денисбек Амандык уулунан орун алат. Ерсултан Эрмеков менен Руслан Эрмековтар. Эрмековтар эмнени ойлоп табат? Албетте, азыр топту Руслан Эрмеков көпкө кармап койгонун дагы көрдүк. Ал ортодо алмашуу орун алат. Келкелен Арбеков оюнга кошулду. Демек тайм-аут 1 мүнөт 43 секунд алына тайм-аут фолдор боюнча. Албетте, намыстыкы 5, ал эми ушул Строймирдики 6 фолу бар. Эсеп 2-1 болгону бул жерде азыр карманып гана коюу керек. Сан-Сити ушул намыстын башкы насаачысы Марат Ваннаев азыр оюн таласындагы 4 оюнчуга бардык көрсөтмөнү берет жана Мухаммед Аскарбековду 5-оюнчу катары киргизет. Демек ал бул кайсыл бир деңгээлде тобокелдикке барсу, тобокелчилдикке баруу. Эгерде өткөн оюнда дагы дал ушундай фарватер Строймирден 1 гол арта бара жатып 5-оюнчуну киргизген учурдалар көбүрөөк голдорду өткөрүп алган болчу. Бирок намыс командасы жок. Кайрадан Мухаммед Аскарбековду эмес, дарбазага Аман Сыдыкбековду дагы киргизет. Жана бул тажрыйба көп эле учурда колдонула берилбейт. Дилшат Кадыров, Нурабек Кабылбаев колчу. Кабылбаев жаңылышат. Келкелен Арбеков топ менен. Келкелен Арбеков дене түзүш менен топту тосуп барган жана намыс командасынын оюнун көрөбүзбү? Жок. Тайм-аут, дагы бир тайм-аут. Бул ирет кайрадан тайм-аутты ынтымак намыс командасы. Жол болсо намыс ынтымак десек дагы болот. Туура аталышы намыс ынтымак командасынын тайм-ауту. Өз ара. Мына машыктыруучу назарыңыздарда бул мелдештен оюнчуларга калган тактикалык жүрүштөрдү көрсөтөт. Туп-туура 1 мүнөт 30 секунд ал убакыт бар. Бул болсо 1,5 мүнөт деген убакытты дагы билдирет. Ал ортодо биз каршылашта болгон ушул Строймирдин дагы оюнчуларынын манайына алардын даярдыктарын көрүүдөбүз. Эртеңки оюнда менимче Строймирде дарбазага Эрмолов чыгылышы мүмкүн. Аны дагы көрө жатарбыз албетте оюн учурунда. Жана Мухаммед Аскарбеков топту мынтип Келкелен Арбековго, Келкелен Арбеков келген топту тээп чыгаруудан башка арга тапкан жок. Кубанычев тагыраак Кайрат Кубанычев кайрадан өзүнө Кубанычевдин топ барат. Мухаммед Аскарбеков команда топту бири-бирине чыгарууда жаңылбашы керек. Эгер чыңалсанда жаңылса чоң бир катачылыкка дагы дуушар болорун билебиз. Дарбаза ачык, сокку жолдоnuш керек. Сокку бар жана бир аз таамайлык жетишкен жок берет Актилек Эсеналиевке. Актилек Эсеналиев форварддын дарбазасына дал ушундай голдорду киргизген соңку 5-турдун алкагында. Келкелен Арбеков жаңылышат. Дарбаза ачык, сокку жолдону Канетов. Эмил Канетов чыгарып берүү жана Дилшат Кадыровдун жолдогон соккусу жыйынтыгында Строймир командасы бурчтан чыгарып берүүнү дагы орундайт. Дарбазада болсо Мухаммед Аскарбеков. Артка чыгарып берген топ Нурабек Кабылбаев колчу жана мынтип Роман Таблайкемов убакытты көпкө созуп койду. Мухаммед Аскарбеков карманышы керек. Сокку жолдону жок. Мүмкүнчүлүк бар болчу. Кайрадан Мухаммед Аскарбеков өз дарбазасына кетет. 36 секунда убакыт калган кез. Строймир
Дилшат Кадыровдун чыгаруусу жыйынтыгында Мухаммед Аскарбеков ким менен баштайт? Мынтип Айдар Абдыжалил уулу менен ал болсо топту борбордук бөлүктөн жокко чыгарат. 23-22 болчу ушул убакыттар аз калат. Эмил Канетов алдын көзгө чыгарып берди. Жаңылышат Канетов жана сокку жолдонуу жок, чыгарып берүү командалык жүрүшкө басымдар жасалууда. 12 секунда убакыт бар. Дал ушул 12 секунданын ишин биз байкайбыз. Соңку көз ирмемдер эсеп болсо 2-1. Намыз ынтымак эгер туура жүрүш жасаса, анда эсептер кайрадан теңелиши ыктымал. Дагы бир топтун чыгып кеткени 7 секунда убакыт. Роман Аблайкимов алыстан Кайрат Кубанычевдун соккусу. Дилшат Кадыров дарбазага сокку жолдоо дегенбиз, бирок жолдоду дагы жыйынтыгында тамай эмес орун алат. Ал эми 2 секундалык убакыт. Строймер командасы бул убакытты дагы кармоосу ыктымал. Ышкырык жаңырысуу керек жана ышкырыктан кийин мынтип көкөлөтө чыгарылган топ. Мелдеш болсо 2-1 эсебинде Строймердин пайдасына чечилет. Бүгүнкү мелдештер чындыгында экинчи бөлүктө өтө кооптуу кармаштар жүрдү. Жыйынтыгында Строймер упайларга жетет. Куттуктайбыз команданы. Ал эми эртеңки оюн мындан дагы кызуу болоорун айтып, биз сиздер менен коштошобуз. Ну что ж, уважаемые телезрители, завершилась игра. Очень интересная была игра, как мы сегодня наблюдали. Напомню, уважаемые телезрители, что спонсором трансляции является компания Халыкбанк. Ну а результат матча говорит сам за себя. 2-1. Очень равная, напряженная игра была. Ну что ж, уважаемые телезрители, пришло время прощаться. Сегодня для вас работали дуэт комментаторов. Я Адлет Тимирланов, мой коллега Бахтияр Кадралиев. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк.